2023-жылдын 13-14 мартында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова Аксы жалпы дарыгерлик практика борборунан өрт чыккан корпусуна барып, өрттөнгөн имараттын абалы жана башка бөлүмдөрдүн иштери менен таанышты. Текшерүү учурунда министр оорукананын кызматкерлери, бейтаптар жана төрөт учурундагы аялдар менен баарлашты. Аксы жалпы дарыгерлик практика борборунун директору Медербек Осмоновдун айтымында, чатыр толугу менен күйүп кеткен, бирок өрт имараттын ичине жеткен эмес. Бүгүнкү күндө имараттын ичин тазалоо иштери жүрүп, жабдыктар орнотулууда жана өрттөн келтирилген зыян эсептелинүүдө. Ошондой эле Жалал Абад облустук милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыгынын башчысы Ахмат Самарбеков 2023-жылга оңдоо иштерине 17 миллион сом бөлүнүп пландалып, анын 6 миллион сому имараттын чатырын тез арада жабууга бөлүнгөндүгүн билдирди. Иш сапардын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырова облустун саламаттык сактоо уюмдарына өрт коопсуздугун көзөмөлдөөнү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле министр тез аранын ичинде имараттын чатырын жабуу, бейтаптарды медициналык тейлөөнүн сапатын көзөмөлдөө, бардык керектүү дары-дармектер менен камсыз кылуу боюнча зарыл иштерди баштоону тапшырды. Мындан тышкары, министр оңдоо иштерин жеке көзөмөлгө алып, бардык жардамдарды көрсөтүүнү убадалаган райондун акими Замирбек Сыдыковго чоң ыраазычылыгын билдирди.